Selgildi handan yannağı ortasında toptoğun o şorütü bezindin ta oşondoğu tayın oşondoğu tayın elli ollu temmesi halvan türlü ulceli temmi ollu temmi. Москвада манасчы Дөөлөт Сыдыковдун 6 күндүк манас айтуусу аяктады. Бүгүн 6 сентябрда Кыргызстандын Россиядагы элчилигинде манасчы Дөөлөт Сыдыковдун манас айтуусу аяктагандыгына байланыштуу салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Маалыматка ылайык, Дөөлөт Сыдыков Гиннестин рекорддор китебине кирүү үчүн үстүбүздөгү жылдын 31 августунан 6 сентябрына чейинки мезгилде 6 күн бою манас эпосун үзгүлтүксүз айтты. Белгилей кетсек, элчилик бул маанилүү миссияны ийгиликтүү аяктоо үчүн бардык зарыл шарттарды түзүп берди. Ошондой эле манасчы Дөөлөт Сыдыковдун аткаруусунда манас эпосун угууну каалаган бардык мекендештер элчиликтин имаратына 6 күн бою эркин кире алышты. Өз кезегинде манасчы Дөөлөт Сыдыков бул иш-чараны Москвада өткөрүүгө көрсөткөн жардамы үчүн элчиликке жана уюштуруучуларга ыраазычылыгын билдирди. Иш-чаранын жүрүшүндө элчилик тарабынан Москва мамлекеттик лингвистикалык университетинин аймак таануу жана саясат таануу адистиги боюнча кыргыз, украин, казак тилдерин окуган 2-курстун студенттери үчүн манас эпосун угуу, ошондой эле философия илимдеринин доктору Жылдыз Орозбекованын эпостун пайда болуу тарыхы боюнча лекцияларды окуусу уюштурулду. Ал эми Гиннестин рекорддор китебине кирүү маселеси керектүү материалдарды иштеп чыгуу стадиясында турат.